Кайыкчынын окуясы. Бир кайыкчы дарыянын бир өйүзүнөн экинчи өйүзүнө адамдарды ташып оокат кылчу. Кайыгын кыймылга келтирген эки калагынын бирөөсүнө ишеним, экинчисине болсо аракет деп жазып алган эле. Дарыядан өткөргөн ар бир кардары бул жазуулардын маанисин сурай берчү. Кайыкчы да ар бирине турмуштун чындыгын чагылдырган бул жазуулардын маанисин айтуудан жадачу эмес. Ал дайыма мындай деп айтып берчү. Бул дарыянын бир өйүзүнөн экинчи өйүзүнө өтүү үчүн ушул эки калакка муктаждык бар. Эгерде бирөөсү жок болсо, бир ордуңдан жылбай айланып тура бересиң. Жашоодо да ошондой. Ишеним болуп, аракетиң болбосо, же тескерисинче аракет кылганың менен бир ийгиликке жетериңе ишенбесең, анда бир ордуңдан алыс кете албайсың. Бул кайыкты бир калак менен башкарганга тете. Калактарга биреги жазууларды жазып алганымдын себеби ушундай, деп жооп берген экен.